Мына 39 жылга биз аэропортторубузду сырткы башкарууга берип жатабыз. Муну Акылбек Үсөнбек кече ушул жерде айтты. Бул абдан туура эмес. Biz bugün Turkiya mamlaketinin Nida деген компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. 2 жылдын ичинде 450 миллион доллардан 501 миллион долларга чейин инвестиция салып, 2 аэропортту, Ош аэропортун, Бишкек аэропортунда взлетно-посадочный полосасын 3-класстагы деңгээлге жеткизип, түн ичинде да туман болгондо дагы бүт самолетторду кабыл ала тургандай кылып, жаңы аэровокзал, жаңы грузовой терминал сала турган болуп атат. Буюрса 1-2 жуманын ичинде кол коюшабыз. Өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан, биздин министрлер кабинети бийлик ошол түрктөрдүн Ида Иншаат деген компаниясы менен эч кандай конкурсу жок туруп, аэропортторубузду карматканы калдык. Биз улуттук кызыкчылыкты дагы эске алышыбыз керек. Манас аэропорту, Ош аэропорту бул стратегиялык объект. Ушул жерде межведомственный комиссиянын чечими турса дагы бул жерде ачык конкурстан өтпөгөн компания алып атыптыр.